Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Баткенден келген кабарларга караганда согуш аракеттери аяктап электе Кыргыз тараптан Тажикстанды көздөй күйүүчү майды мыйзамсыз ташыган машиналар үзгүлтүксүз каттай баштады. Жергиликтүү калкаларды кармап видеого тартып жарыялап жатат, бирок бийлик тараптан орчунду эч деле чара көрүлбөгөндөй. Анткени андай аткезчиликке көптөгөн күчтөр катышат. Тажикстанга кетип атасыздар да. Тажиктермен элме болуп атат экен, сиздердин контрабандаңыздар. Сиздер кызыксыздар го. Тажикстанга апарып аткан жоксуңдар. Сиздер экен Тажикстанга алып кетиптирсиңдарчы. Сиздерди азиз излейбиз, дагы шериктериңиз болот сиздердин. Сиздердин дагы шериктериңиздер болот экенчи. Эл эме болуп атат, канча адам өлүп атат, канча военныйлар. Силер тажиктерге пакта койгондон башка эч нерсеге жарабайсыңар. Мындай көмүскө бизнеске эки тараптан тең депутаттар, башка саясатчылар жана чиновниктер кырышы болуп бергендиктен аны токтотуу кыйын. Мамлекеттик казынага түшө турган салык жеке чөнтөккө бурулуп жаткандыктан андайлар кимде болбосун сатып ала алат. Мындай аракеттерге банги заттарын алуу өтө дагы кошулгандыктан эмне үчүн чек аралар 30 жылдан бери такталбай келатканын түшүнсө болот. Банги заттар жашырылып, чек ара аркылуу тымызын ташылса, күйүүчү май жүктөлгөн бензовоздорду антип жашыра албайсың. Ошондуктан алар чек ара аркылуу ачык эле өтөт. Бара турган дареги гана кагаздарда башкача жазылат. Чек ара көзөмөлү дээрлик жок болгондуктан болсо, ал машиналар ошол кагазда жазылган жерге жеттиби же орто жолдон кошуна мамлекетке бурулуп кеттиби эч ким текшербейт жана текшере да албайт. Дагы бир маселе, Кыргызстан ЕАЭП Евразиялык экономикалык бирикмеге мүчө болгондуктан күйүүчү майды Орусиядан төмөндөтүлгөн баа менен алат. Ошондуктан катардагы жапайы ишкерлер менен жогорку тепкичтеги саясатчыларга чейин баары андай майды кошуна өлкөгө өткөрүп сатууга кызыктар. Алар баары эки мамлекетти тең карактап жатат десе болот. Бирок эч ким аны токтотууга да кызыктар эмес. Вот мы являемся членами... Биз ЕАЭПтин мүчөсүбүз. Биздин чек арага көзөмөл коюлган жана такай мониторинг болуп турат. Евразиялык комиссия текшерет, маркировка салып атат, фитосанитардык текшерүү бар. ГЛОНАССка чейин киргизилип жатат. Тажикстан болсо мамлекеттик деңгээлде аткезчилик жасайт. Сейчас хотят они внедряются, да. А Таджикистан это страна, которая занимается контрабандой на государственном уровне. На государственном? Да. Кыргыз УКМКсынын төрагасы Камчыбек Ташиев быйыл жазында чек араларды тактоо аракеттерин катуу баштаган себептердин бири көзөмөлсүз чек ара аркылуу аткезчиликти токтотуу маселеси болгон жана 29 апрелде Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда чыккан бир күндүк согуштун себептеринин бири дагы ошону менен байланыштуу десе болот. Көптөгөн күчтөр үчүн чек аранын ачык калышы пайдалуу. Кытайга чыгып атышат биздин мамлекет аркылуу. Кытайдан биздин мамлекетке аркылуу Тажикстанга товарлар келип атат. Эми алар дагы өтпөйт. Биз мамлекет чек араны чечмейинчи. Биз чек араны чечишибиз керек. Андай кылбасак туугандар, чек ара чечилбей жата берет экен. Булар каалаган товарын биз аркылуу буяка сата берет экен. Биз аркылуу каалаган товарын ала берет экен. Биз орто жолдо монтип же чек ара чечилбей, постоянно монтип ызычуу болуп, уруш талаш болуп отура берет экенбиз. Дагы бир маселе, Евразиялык экономикалык бирикмеге мүчө болуп кирүүгө Тажикстан жетекчилигинин көп кызыкпай жатканы. Эгер ал мүчө боло алганда, чек аранын эки тарабындагы баалар бир кыйла теңелмек жана маселе жеңилдемек. Бирок айрым күчтөр үчүн азыркы абал өтө пайдалуу. Күйүүчү май баары бир келип атат, бирок андан түшкөн пайда мамлекетке эмес, бир уч ишкер саясатчыларга гана киреше алып келүүдө. Хотя, казалось бы, по логике вещей руководство должно... Эгер логикага таянсак, өлкө жетекчилиги өз эли менен мамлекетке кам көрүп, биз сыяктуу ушул бирикмеге кирсе болмок. Соода пошлинасы азаят эле, баалар төмөндөмөк. Бирок Тажикстан жетекчилиги менин оюмча ал тууралуу ойлонбойт. Цены, естественно, ниже были бы, как бы, ну, все как бы для народа. Но руководство Таджикистана, мне кажется, об этом не думает. Мындай абалдан Кыргызстан өзгөчө жапа чегүүдө десе болот, анткени ал ачыктан ачык каракталууда. Ошондо
саламатта калыңыздар.